Қытайда қазақтар ғана емес, қырғыздар да жатыр естілуге. Сіздің қанша туыстарыңыз Қытайда қамауда жатыр? Өзіңіздің аты жөніңізді бірінші айтып өтсеңіз. Менің аты жөнім Озобай қызы Ажар. Мен Қытай Республикасында, Қытай Республикасының Қызылсу Қырғыз областы Ақчи районында төрөлгөн, Ақчи ауданында. Анан 2012 жылы Кыргызстанга чыкканмын. 2013 жылы жарандык алгам. Ошондон бери карай биякта Кыргызстанда жашап келем. Мен азырга чейин ата-энем бир жолу экөө тең бир жолу кирип чыкты. Бул менин апам. Бул киши 1963 жылы төрөлгөн, Осмон кызы Урумкан. Бул лагерге мен чыккандан кийин 2016 жылы лагерге кармоо башталып, 2017 жылы сенин кызың дагы башка чет өлкөдө экен деген себеп менен булар 7 айга камаган. Апам менен кошуп менин атам да кармалган. Жана уккан кабарда менин апамдын үйдөн кичине алысыраак алып барып эле элдеринин көзүнчө чачын түшүрүп, анан башына кара пакет кийгизип алып кеткен. Анан бул менин апам аябай оорукчан болгон. Менин атамдын жүрөк оорусу бар, бут оорусу дагы бар. Анан кийин мен чыкты деп уктум элден, бирок эч кандай байланыш жок эле. Анан мен ойлодум, ошол балким катуу ооруп калганда ошондо чыгарган чыгар деп. Бирок андан кийин тирүүбү же лагердеби же түрмөдөбү эч кандай байланыш жок. Азыр тирүү башкасын дагы эч кандай билген кабар жок. Бул менин апамдын документи. Бул менин атам. Атам 1949 жылы төрөлгөн. Бул Кытай атам Кытай Республикасына эл өкмөтүндө, ошол биздин туруштуу жер Акчи районунда эл өкмөтүндө кызмат иштеген, пенсияга чыкканга чейин. Анан ушул апам экөөнү бирге алып кирип кетип, 7 айдан кийин чыгарды деп уктум, бирок байланыш жок. Бул менин бир тууган апамдын бир тууган иниси, тележурналист, жазуучу, чыгармачыл киши, көптөгөн ырлар жазган, патриот, кыргызды жакшы сүйгөн адамдардын бири. Ошондуктан бул аябай кыргыз улуту үчүн жан күйгөн адамдардын арасында болгондуктан муну 2016 жылы 17 жылга түрмөгө эркинен айырып түрмөгө киргизген Кытай өкмөтү. Азырга чейин да эч кандай байланыш жок, тирүү өлүүсүбү эч кандай кабар жок. Бул менин күйөөмдүн атасы, менин кайнагым, менин кайнатам, Масмакун уулу Малик. Бул киши 1943 жылы төрөлгөн. Жана бул киши 2017 жылы менин күйөөмдүн ушул Кыргызстанда болгонуна байланыштуу сенин балаң башка чет өлкөгө чыгыптыр деген себеп менен Кытай 1 жыл лагерге камаган. Анан менин күйөөм ушул ата журт жаштар эрктүүлөр уюмуна келип арыз берип, жана Кыргызстанда башка тышкы иштер министрлигинде башка жерлерге дагы арыз берип атып, лагерден чыкты деп уктук, бирок эч кандай байланыш жок. Үйдө абалы кандай? Бул киши дагы өзү 80 жакындаган оорукчан киши. Азыр абалын эч кандай билбейбиз, байланыш жок. Бул киши менин күйөөмдүн байкеси, бир тууган Малик уулу Амантур 1988 жылы төрөлгөн. Бул өзү машина айдоочу болгон Кытайда. Анан 2016 жылы кармалып кеткен лагерге. Андан кийин эч кандай байланыш жок, кабар, өлүү тирүү ошол баты лагерден чыкпаган, уккан кабарга караганда. Бул оң жактагы мунун аялы Султан кызы Гүлшайыр. Бул киши 1991 жылы 18 сентябрда төрөлгөн, жана экөө бирге кирип кеткен. Бул жактагы бул экөөнүн баласы, эки кичинекей баласы болгон. Бирөө 4 жашта, бирөө 6 жашта. Ушул экөө кармалып кеткенден кийин булар эки баласы кароосуз калган. Жана булар кандай болду, бул балдар каякта, мындан да эч кандай кабар жок. Бул менин бир тууган байкем 1985 жылы 4 майда төрөлгөн. Кытай Республикасы Кызылсу Кыргыз областы Акчи районунда төрөлүп, өзү сода жагында аябай жетишкен жаш болгон. Жана Кытай өкмөтү жагынан бир канча жолу сыйланган, Кытайдын экономикасына салым кошкон жаш катары. Анан 2016 жылы анда мурдай Кыргызстанга 2 жолу чыккан себептүү сен башка өлкөгө чыгыптырсың деп байкемди 5 жылга эркинен айырып түрмөгө отургузган.
Жана азыркыга чейин 2016-жылы кирип кетсе, мына 3 жылга жакын убакыт эч кандай байланыш жок. Мен ошол байкемдин кирип кеткенин уккандан кийин 1 жыл бою аябай стрессте болуп жүрдүм. Эч кандай нерсеге көңүлүм барбай, ыйлап кантип чыгарып алуунун эмесин аргасын билбей жүрдүм. Андан кийин менин атам апам кирип кетишти. Мен ошол себептен менин атам апам кирип кеткенден кийин менде стресс айынан 2 жолу боюман түшүп калды. Жана 1 жолу төрөгөн балам 2 күндөн кийин өтүп кеткен. Эмнеге дегенде кийин врачтар да айтышты, бул мен ошол убакытта күндүз да уктай албайт элем, түндөс да уктай албай көп ыйлаган себептүү кийин айтышты. Бул стресс айынан ушул бала ушундай өлүп калган деп. Мындан көрүп алууга болот, бул Кытайдагы лагерлердин таасири жалаң гана Кытайдагы элдерге эле эмес, башка өлкөлөрдөгү адамдарга да ушундай таасирин берип келет. Качан көчүп келдиңиз мында? Мен 2012-жылы Казакстангамы? Кыргызстанга. Бул ошол менин бир тууган байкемдин 5 жылга соттолгон байкемдин паспорту. Котормосу. Енді сіз Қазақстанға келу себебіңіз неде? Кыргызстанга. Жоқ, Қырғызстандан осында келдіңіз ғой, иә? Мен биринчи жолу келип атам азыр. Көмөк сурап, иә? Қырғызстандан көмөк жоқ па? Менин Казакстанга келүүмдөгү себеп мындан мурда менин күйөөм да бир жолу ушул ата журт эрктүүлөр уюмуна бир жолу келип арыз берген. Ал убакта мен келейин десем, анда да мен өзүм ооруп калганга байланыштуу мен келе албай калгам. Эми бул жолу келип отуруштагы себеп биз Кыргызстан өлкөсүнөн деле биздин президентибизден деле жардам сурадык, тышкы иштер уюмуна бардык, ички иштер уюмуна бардык. Бирок алар айтышты, бул иштер Кытайдын жеке иши, ички иши, биз кийгилише албайбыз деди. Алар деле бизди башка эч кандай каршы пикирде болгон жок, биздерди колдоп кубаттады жана бизге жардам берди, жана жардам берерин айтышты. Бирок тилекке каршы ошондой болсо дагы бул биз 2018-жылы арызды баштаганбыз. Бирок ушул бир айдан кийин менин кайнатам эле чыкты. Башка чыккан менен дагы эч кандай байланыш жок, жана башка эч кандай туугандар чыкпаган, жана эч кандай майнап көрүлбөгөн. Ошол себептен биздин үнүбүз ушул Орто Азияда эле, Кыргызстан, Казакстан, башка өлкөлөрдө эле калып калбасын. Биздин үнүбүз ушул ООНго, Бирлешкен Өлкөлөр Уюмуна, Европа өлкөлөрүнө жана башка өлкөлөргө жетсин деген себептүү ушул жерге келип отурабыз. Жана Кытай ушул уккан кабарларга караганда биз интернет сайттардан жана башка кабарлардан көрүп келебиз. Азыркыга чейин Кытай ушул 2019-жылы жаңы жыл киргенден баштап бул баягы элдер үчүн түзгөн лагерлерди өзгөртүп, атайын ушул эл аралык уюмдардын көзүн боёо үчүн лагерлерди башкача жасап, адамдарга дары берип, ошол аркылуу адамдарды дары менен мас кылдырып, калыптан ошол лагерлерди мактап, өздөрүнүн өз ыктыяры менен кирген деп айттырып ошентип отурат. Биз ошол себептен бул Кытай баары бир ушул адамдардын көзүн боёп келгендиги үчүн биз ушул акыйкатты эл арага ашкерлейли деп келип отурабыз. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға.